Бакай Ата районунун Кызыл Чарба айылындагы бул жолго алгачкы жолу асфальт төшөлгөнү турат. Жумуштарды Кыргыз автожол түндүк мамлекеттик ишканасына караштуу Бакай Ата районундагы номер 47 жол тейлөө мекемеси аткарууда. 2 чакырым жолду оңдоого акчаны мамлекет каржылап берди. Бул жол Агдөө Кызыл Чарба деген жол капиталдык салымдар беренесинин эсебинен 2024 жылы 2 чакырым аралыгын асфальттоо иштери титулдук тизмеге киргизилип, бүгүнкү күндө номер 47 жол тейлөө ишканасы тарабынан жумуш иштери аткарылып, асфальтка чейинки жумуштар жүрүүдө бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө азыркы айтыга кетсек, основание деп коет, биздин жолдун негизи 6000 тонна кум шагыл аралашмасы ташылып төгүлүп, грейдер менен тегиздеп, суу себилип, таптоо иштери жүрүп жатат. 2-3 күндөн кийин Кудай буйрса асфальт башталат. Иш башталганын көрүп жергиликтүү тургундар абдан кубанууда. Себеби аталган жол 2 айылды байланыштырып, элеттиктер үчүн чоң мааниге ээ. Айыл турмушуна көңүл бурган бийликке жашоочулар ыраазы болууда. Жоңолдооруна Аллага шүгүр, биринчиден Садыр Нуркожоевичке биринчиден тең ыраазычылык билдиребиз. Потому что абдан жакшы бүт айылдарды ушундай өздөштүрүп, өзү сөз айткандай, ар бир айылдарды, өкмөттөрдү жакшы өндөрүп, жакшы жолдорун, мектептерди жакшы салсаңар, ошол жакта элдердин баары шаарга келбейт эле деп айтты эле, бир сөз бар эле да. Анан баары ошонун баары аткарылып келип атат. Анан биздин дептин начальник Ислам, берде тиги айыл өкмөтүбүзгө баарына рахмат. Баары чогуу айыл ичи ынтымакта иш кылып атабыз. Айылдыктардын асфальт жолго болгон муктаждыгын толук чечүү үчүн мындан башка дагы 600 метр жерине асфальт төшөө керек. Бул боюнча айыл өкмөтү билдирди. Мен билгенде бул жол асфальт жок болчу. Эл жапатырмак ушундай бир ушул жерге асфальт салынып калса экен деген ойлору жакшы эле. Мына Кудай буйрса ишке ашып атат. Элдин маанайы жакшы. 2 километр буйрса базылат. Мынагу ушул жерде жолчуларга дагы ыраазычылык рахматыбызды айтабыз. 2 километрден кийин дагы бир 600-700 метр асфальт калып калат да. Ошого да бая сураныч, ушу быйыл болсо ошону дагы база кетсек да жакшы болмок да. Ушу жогору жактагылардан суранабыз да ошо. Эми жакынкы күндөрү айылдын бул чаң чыккан жолу заман талабындай болуп жасалат. Жолдун туурасы 6 метр болуп, калыңдыгы 6 сантиметр асфальт басылат. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.